Экинчи окууга ойлойм мыйзам долбоорун жакшылап даярдап келесиздер деп. Кийинки сөз Таштанбеков Акбөкөн Дүкеновичке берилет. Акбөкөн Таштанбеков, Ысык-Ата округу. Урматтуу Сайызбек мырза, сиз азыр бир бутуңуз менен турасыз да? Жок. Урматтуу төрага, бутуң сынган го дейм, Ооба. Отургузуп койсоңуз болмок да, бир буту менен турат бул жигит. Ыңгайлуу эле. Рахмат. Ыңгайлуу эле. Сиз канчадасыз? Мен 38 жаштамын. Отурса болот, Отуруп жооп бербейсизби? Эгерде депутаттар макул болсо, анда отуруп жооп берсе болот. Буту сынган экен, уят го. Регламент боюнча биринчи окууга келгенде баяндамачы туруп жооп бериш керек. Эми ден соолугуна байланыштуу отуруп жооп берсе болот. Макулсуздарбы депутаттар? Сиз рахмат. Отуруңуз. Рахмат. Отуруп жооп бериңиз. Акбөкөн Дүкеновичтики эме толугу менен 3 минут берип койсоңуздар, балдар. Чоң рахмат. Сайызбек мырза, сиз өзүңүз канчада жаштасыз? Мен 38 жаштамын. Канча? 32. Демек, бул өзүңүз даярдап келген мыйзамга сиз уже картайып калган экенсиз да, Биз кирбей калабыз ал картина. 30га сиз уже жаш эмес экенсиз да. Ошондо өзүңүз кайгына киресиз? Картаңдарынабы же жаштарынабы? Орто жашка киребиз го. Мыйзамда көрсөтүлүп жатат. Мыйзамда жок, көрсөтүлгөн эмес да. Анан айтыңызчы, башка мыйзамдарда шайлоо кодексинде ал жерде жаш деген 35ке чейин деп турат. Карама каршы келбейби? Бизде мыйзамда 28 деп көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө 30-35 жашка чейин жаштар менен тыгыз иш алып барабыз. Мыйзам, шайлоо мыйзамда да 35 деп башталат. Жанагы жаш ишкерлер багытында дагы иштегендер бир 35 жашка чейин деп да карайбыз. Ошондуктан баягы биздин өзүнүн каалообуз бардыгы тең, жаш дегенде бирдей категория, бир сан менен болсо андан жакшы болмок деген ойдобуз. Азыр сиз айтып аткан ал конституционный мыйзамдар, бул мыйзам азыр ошого карама каршы келип калып атпайбы? Бир мыйзамдарда жаштарды биз 35ке чейин деп атабыз. Бул мыйзамда 30га чейин дегенибиз туура эмес болуп калат го. Биз баягы башында бул чечимдерди, бул мыйзамдарды жанагы макулдашуудан өткөрүп жатканда биз 30 жашка чейин деп токтолгонбуз да. Анан экинчи окууда муну көтөрүү боюнча, парогун көтөрүү боюнча дагы кароого мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мен коллегам азыр айтып кеткендей, бул мыйзам декларативдүү эле болуп калган экен да. Эч кандай жаштардын укугун коргобойт. Биз эгерде чын эле жаштарга мыйзам кабыл алсак, анда декларациядан кетишибиз керек. Ушул жерге